Саламатсыздар, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасы маекти баштап отурабыз. Ал эми бүгүн цензурасыз сөз кыла турган тема бул кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу протоколдор. Протоколдун натыйжасында азыркы абал жана ошондой эле ошол протоколдун негизинде кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу окуяларга багыт кандай өнүгүшү керек? Ушунун баарын сөз кылабыз. Мындан сырткары айта турган нерсе бул ушул кыргыз-тажик чек арасындагы абалды талдоо учурунда айрым бир саясий кызматкерлер, мурунку саясий төбөлдөрдүн башка бир саясий аренада жүргөн саясатчыларга байланыштуу айткан сөздөрү. Бүгүнкү биздин коногубуз убагында коргоо министри болгон депутат, ошондой эле коопсуздук кеңешинин катчысы болгон Исмаил Исаков. Куш келипсиз биздин студияга. Бизде бүгүн сизди чакырууга мажбур болгон нерсе бул ошол маалдагы Баткен областынын губернатору Айбалаев, Мамат Айбалаевдин сиздин дарегиңизге айтылган сөзү болду. Ал жерде ошол протоколдор тууралуу маалымат берип келип, ошол эле Мадумаровду чыккынчы деген беренде менен азыркы тапта сурак жүргүзүп атпайбы? Ошону айтып келип туруп, анан кийин сизге дагы, сиздин дарегиңизге да айтылган сөз бар. Ал жерде Исмаил Исаков эми ошол убагында көргөнбүз. 1999 жылы жанагы Баткенге куралдуу топ келгенде өзүнүн аскер башчы катары абалын көргөнбүз. Ал жөнүндө сүйлөшпөй эле коелу деген маанайда айткан сөзү бар да. Мындайча айтканда 50дөн ашык Кыргызстандын аскерлеринин окко учушун кайсы бир деңгээлде сиздин дагы жоопкерчилигиңиз бар катары айтты эле. Бул боюнча сиздин пикириңизди уга кетели. Анан кийин барып протоколдорго да токтололу. Чынында ошол 50дөн ашык аскердин өлүмүнө коргоо министринин ошондо биринчи орун басары сиз экенсиз. Канчалык деңгээлде сиздин тиешеңиз бар, канчалык жоопкерчилигиңиз бар? Ермек, ушул сөздөн мурун мен бир нерсе көңүл буруп коеюн, уруксат болсо. Себеп дегенде ушул Айбалаев агабыздын берген маегинде журналисттин берген суроосу өтө мындай кооптондурат да. Мен ошол көңүл буруп коеюн, көптөр ошол көңүл бурбоо шыктымал да. Сиз ошол Исаковдун кече жакында эле бир капталдан чыгып эксперт боло калды, ошого ишенимиңиз кандай дегендей айтып атат да. Себеп дегенде ал жанакы 39 протокол боюнча айткан сөзү. Ошону ошол 39 протоколго кол койгон адамдарды коргоо катарында мындай кыйыр айтып суроо бериптир. Ошону менен бирге бул бүгүнкү кыргыз эли жашап турган жерди күмөн санагандай айтып атат да. Себеп дегенде тажик тарап айтып атат. Барух анкылап болгон эмес деп. Демек бул ошол жака мындай кичине багыт бергенде колдогондой айтты да. Бул өтө коркунучтуу. Себеп дегенде кээ бир биздин журналисттер түшүнүп түшүнбөй, билип билбей, мүмкүн чын дили менен башкача ойдо ойлогондур. Бирок айткан сөздөрү тияка мындай ыктатып, ошолорго жардам болгондой айтып калдыр да. Мен ошого айтып коет элем, ошол окшогон адамдарга, ошол окшогон журналисттерге этият болуш керек ушундай сөздөн. Себеп дегенде азыр ар бир сөздү алардын дагы тарапташтары, алардын дагы журналисттери, алардын дагы саясатчылары карап иликтеп турушат да. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Ошон үчүн айткан сөздүн бардыгы мыйзамга такалыш керек. Эми эксперт жөнүндө айтып кетсе, мен эч качан эксперт болгон эмесмин, капталдан чыгып, эксперт дагы эмесмин. Себеп дегенде мен саясатчымын. Мурунку кызматтарыма байланыштуу, азыр өзүң атап кеттиң, айтпай эле коеюн. Ошого байланыштуу бүт ушул чек ара маселесин иликтеп, көзөмөлдөп, бийлик өкүлдөрүнүн туура эмес иштерин туура жолго салып, туура нукка салып, же болбосо каталарын оңдоп берген адам катары, билген адам катары, анан комитетте ушул маселеде караган адам катары мен дайыма өзүмдүн оюму документтердин негизинде гана айтып жүргөн, маалымат жана тажрыйбанын негизинде. Ошонун негизинде гана айтып жүргөн кыргыздын бир инсанымын да. Анан жанакыда капталдан чыккан деген сөз кичинекей тияка жардам берип атат. Бул кечек эле киши бияктан чыга калып бир нерсе айтмыш болуп атат, ишенбей эле койгула дегендей тияка мындай ишарат кылып, кичине жардам бергендей сөз кылган экен да. Бул өтө туура эмес, коркунучтуу, экинчи мындайды бериш өтө кооптуу. Эми 99 окуяга айтсак, бул жана айтканда өтө көп убакыт көп кетет да. Баардыгын айтып отурганда мен эмнеге токтор элем? Ошол жылы төрөлгөндөр мына 22-ге чыкты. 99 жылкылар. Эгерде ошол жерде 10-15 жашта болушса, баягы аң сезим жете электи, эмне көп нерсени билбеген да. Алар уже 40-ка жакындап калды. Демек бүгүнкү 40-ка чейинки жаштарыбыз ушул окуяны билбейт. Маалымат жок. Эми жок да. Алар кызыктар деле эмес, окушпайт деле, китептерде деле жок. Ошол негизинде кандай сөз болсо,
элдерибиз ээрчип ишенип калышы ыктымал да. Эки сөз менен түшүндүрүп кетиңиз анда. Ооба. Мен ошого жок, эки сөз менен түшүндүрө эмес, негизги багыттарын айтып берейин. Негизги. Ата көп сөз болуп кетет да. Эгер керек болсо кийинчерээк мүмкүн мен маалымат берермин, кимге кызыктар болсо. 1999 жылкы окуя неден башталды? 6 августта ошол жылы райондун акими, коргоо министринин 2 офицери, анан жанагы ал убакта министр национальной безопасности болчу. Ошонун бир офицери ошол жерге барган атайын офицерлерди, зардалыга барган офицерлерди позициясын жылдырабыз деп өйдө жылып кетип атканда, ошо тияктан келаткан куралдуу топтун адамдары аларды кармап алышат, төртөөнү барымта калып. 6 август 1999 жыл мына ушудан башталат окуя. Бирок анын алдында 20 күндөн ашык алар мурун деле жүргөн экен. Жүрүп, элдер менен жолугушуп, куралды менен келип, ал өзү ошо наркотрафиктин жолу. Бирок кийин ушундай сөз чыккандан кийин текшерүүчү жанакыларды жөнөтүп, анан кийин барып калганда барымта калып калат да, мына ушудан жанагы окуя башталат. Ошол окуя башталганда, ошол күнү 6 августта мен отпускада өзүмдүн кичи мекенимде Алайда үй бүлө менен дем алып жүргөнмүн. Анан мага министрден буйрук келди. Тез аранын ичинде келген ушундай окуя болуптур деп. Анан естественно 10 августта мен Бишкекке келип, министрге келген жөнүндө мындай армиянын тартибинен доклад бересиң да, келдик жолдош министр сиздин буйругуңуз менен деп. Келгенден кийин ал айтып калды, ушундай окуя болду, Исмаил. 4 адамды биздикин барымтага алышыптыр, азыр аракетте жүрүп атат, биз анча-мынча аскерлерди жөнөттүк, сен ошого каратып бүт даярдыктарды көргүн, сен ошонун баарын баштайсың дагы, ошол жерде операциянын жетекчиси болосуң деп указание жана тапшырманы бергенде ошону аткарып, бирок эртең 11-нде коопсуздук кеңештин жыйыны болот, ошодон кийин биз Баткенге учуп кетебиз деп тапшырма бергенден кийин анын айткандарын баарын аткарып, эртеси чогуу учуп кеттик. Бул 11-нде. Баткенге барып, ал жерде жанагы ошол МНБнын адамдары, өзүбүздүн адамдарыбыз агенттер деп коет, алар байланышып жүргөн, аларды баарын таптырып, тияк менен сүйлөшүүгө бардырып, маселелерди почти чечкенге жетиштик. Анан кийинки күнү саат ошол күнү кечкурун запискага алып келишти тияк тараптан. Жанагы куралдуу топтун каты келди. Ошол жактан записка алып беришти, биздин жана байланышкан адамыбыз алып келип, ал жерде жазылыптыр. Эми бир сөз менен айтканда, жардамга чоң рахмат бирөөнүн атына. Мухамбет ака чоң жардамыңызга рахмат. Эртең саат 3-тө жолугушуу болот, ал жерде акылдуу адам келет деп. Кыска записка. Аны баарыбыз карап туруп, биз түшүндүк, эртең значит алар менен сүйлөшсө болот экен, барып чыгарса болот экен деген, ага чейин биз даярдыктарды көргөнбүз, требования эмне экендигин. Анан ошол требованиясын баарын жүктөп, бир топ ат, бир топ эшек, эми санын айтпай эле коеюн, бир 15-тей ошондой малдар менен биз эртеси саат 9:40 жөнөттүк. 3 кишини. Бардыгы айыл өкмөттөрүнүн орун басарлары үчөөнү жөнөтүп, алар 9:40 чыгып кетишти. Анын артынан биз өзүбүздүн куралдуу топту мындай охрана катары алыста алар көрүнбөгөндөй жерде жөнөтүп күттүк. Кечкурун саат 8-де, 8-ден кичине өткөндөн кийин алар келишти, баардыгын бошотуп келишти, жанакыларды беришти. Ал жерде $50,000 болгон ошо алардын эмеси менен талабына ылайык алып келип, ошондо бошотуп келишти да. Бошотуп келгенден кийин кийинки күнүн тартып, ошолорду жана курал топторду чыгаруу боюнча менин жетектин алдында операцияны баштадык. Ага чейин, ошо баштаганга чейин биз эми даярдык көрүш керек да. Бүт жана ыңгайлуу жерлерге байкошчуларды койдук, ар кандай куралдарды ошого керектүүлөрдү алып чыктык. Эми 1-2 күн убакыт өттү мындай толук кандуу даярдык көргөнгө. Мергенчилерди топтобонго аракет кылдык. Ошентип бүт даяр болгондон кийин тигилерди мындай сүрүп, эч бир өлүм жок, эч бир кыйкырык жок, ызычуу жок, эл эч билбейт ошондо болуп атканын. Биз мындай сүрүп, наркы Жылуу суу тарапка, анан ары Тажикстан тарапка кууп мындай чыга баштаганбыз да. Ошентип жүргөн учурда 20 августта Баткенде министр отурчу, штаб-квартир деп коелу, башкаруу
жанагы башкы штабы, башкаруу штабы. Башкаруу штабы ошол жерде отурчу. Министрлер, ички иштер министрлери Кутуев отурчу. Анан мага жанагы Расия менен буйрук келди. Исмаил министр чакырып атат келди деп. Биз анан менин жанымда генерал Садиев болгон, ал ички иштер министринин орун басары болчу. Кылмыр Садиев. Экөөбүз учуп бардык. Барсак ал жерде Кутуев жана ички иштер министри, анан ошо Жалал Абад областынын УВДсынын жетекчиси Дубанаев, дагы Нагойбаевдер, МЧСнин өкүлдөрү болуп отурушкан экен да, жанагы тамеки структуранын жетекчилери бар ошол жерде. Тамеки чеккен жерде отурушкан экен. Барып саламдашып, анан мен акыбалды министрге маалыматты бердим, ушундай кылып атабыз. Бар план негизинде дегенде караша деп туруп, анан ал бир кагазды айтып калды, Исмаил мына коопсуздук кеңештен буйрук келиптир деп окуп калды. Бир бара кагаз, мынандай кагаз. Бул мындай кагаз эмес, жанагы тетрадтын лист эмесине, дептердин листогундай кагазга окуп калды. Ал жерде жазылган операцияны токтотуш керек. Жанагы аскерлердин баарын жайгашкан жерге жөнөтүш керек. И ошолордун коргоо министрлери ордуна ички иштер министрлери алмашылат деп деген окуп берди. Ушундай кылыш керек экен. Бүттү деп. Анан ал айтканда эле мен айтып калдым, жолдош министр, бул туура эмес. Биз аскерлерди чыгарышыбыз керек эмес. Эмеге чейин, кышка чейин калтырып коелук. Баары бир солдаттар күч мал тамак беребиз. Ошол эле каражат кетет. Анан биз азыр ээлеген позицияларыбыз кышка чейин, кар түшкөнгө чейин таштап калтырып коелук. Анан кийин себеп дегенде алар толук кандуу кууп чыккан жокпуз тияка. Десе ал айтып калды, Исмаил, бул сен мындай түшүнөсүңбү? Буйрук келди, бул биз аткарышыбыз керек дегенде, анан Садиев, Кутуев мени колдоп кетти. Исаков туура айтат, ошондой кылса жакшы болот дегендей. Анан эле Садиев жана айтып калды, Исмаил абдан туура айтат, мен аны колдойм, калтырыш керек. Эгерде кокустан чыгарылса, мен анда түз президентке кайрылганга укук алам деп. Алдагы. Бирок ошого карабай, жок, түшүрүш керек деген сөздөр болгондон кийин мен анан перерывке мындай чыкканда вертолетти алып туруп, тигучакты алып туруп, Зардалы учуп бардым. Кайтып учуп барып, ал жерде Тайлаков Тажыбай деген ошол айыл өкмөтүнүн орун басары, кийин ошол барымтага түшүп калган. Ошону бар экен, ошону айттырып, элдерди чогултуп, Зардалы менен Коргондо эки жакын кыштак. Чогултуп, элдерди чогултуп айттым. Ушундай мен аскер адаммын, буйрук келди, аскерлерди түшүргүлө деген команданы мен аткарышым керек. Бирок эртеңкиге чейин кармап турайын. Силер жана граждандык линия менен президентке чыккылагын. Военныйлерди аралаштырбагыла, себеп дегенде алар уже команда алышты. Эгерде калтырбасак, кийин чоң коркунуч болуп калышы ыктымал, алар алдыда. Биз толук кандуу чыгарган жокпуз. Деп аларга түшүндүрүп бердим, эмне коркунуч болот экен. Куралдар менен бар экен, ошондон кийин келгенде бир нерсе болуп кетиши ыктымал. Андан кийин кандай болуп кетти? Окуя кандай өнүктү? Анан кийин айтып берейин. Деп туруп кайта учуп бардым. Саат бир кечки саат 6-ларга учуп бардым. Барып анан биз кечки тамакка барганда министр келип айтып калды, Исмаил команданы бергин, түшүргүн деп. Мен айттым, мен түшүрбөйм. Команда бербейм. Десем, министр да өзү жетекчи. Анан айтып калды, жоопкерчиликти мен алам, түшүр. Анда жоопкерчиликти сиз алсаңыз, мейли да, эмне дейсиң? Министрдин немесин аткарышың керек, тем более анын орун басарысың, тем более приказ менен өзү жетекчи, мен операция боюнча жетекчимин. Мейли дедим дагы, эртеңге чейин калтырдык. Анан түнү менен мүмкүн команда келип калат деген ойдо. Эртеси анан кийин баарын тиг учактар менен алып түштүк солдаттарды. Алып түштүк. Алып түшкөндөн кийин баарын чогултуп, жанагы аскер терминин айтканда разбор жасайт да, баарын чогултуп, ошондо рахмат, жакшы аракет жасадыңар, барымтагыларды чыгардык. Барыңарга рахмат айтам. Эми жанагы жайгашкан жерге бара бергиле деп команданы берип баарын кетирди. Баары кетишти, анан кийин өзү Кутуевдер болуп өздөрү учуп кетишти. Биз каршы болгон Садиев экөөбүз калдык. Мен эртеси учуп кетмек, ал айтты, мен дагы ошол жерде карагам, аскер бөлүгү бар эле, ошону карап туруп ташырмай бересиң да, эртең учасың деген буйрук алдым. Садиев айтып калды, Кутуев да, мен дагы анда кетейин, мен деле керегим жок. Эсе анда шам кейип келет, мен команда берем,
Шамкеевке алмашқандан кейін сен кете берген деп алдағы айтып қалдым. Ошентип экөөбүз калып калдык. Эмне болот? Түнү менен 21 августка өткөн түнү саат 1ден кичине өткөндө, так айта албайбыз, 1ден өткөндө, 1:30 ошо 1дин ортолорунда да өткөндө Садиевке жана МВД аркылуу, милициялар аркылуу маалымат келди. 17 куралчан топ Зардалыга кириптир. Анан ал жерде жанагы Тайлаков Тажыбайды кармаптыр. Анан Сагынбеков деген бир дагы сержантты кармашыптыр. Бир милиция ошол жерден качып келип маалымат берди деп келди. Аларды биз тактап турганда эле дагы жарым саат 40 мүнөт өтпөй эле экинчи маалымат алды. Ошо жанагы милиция тарабынан Садиев ушу куралдуу топ Таянга келиптир. Ал жерде Шамкеевди кармап, сержанты менен бир солдатты атып кетишти дагы. Анан жана Алтын жылга деген жер бар. Алтын жылгада япондор иштешчү, алтын казганда. Ошо Алтын жылгада япондуктар 4 японду кармашып, контейнерлерин өртөп кетишти деген маалымат келди. Түнү менен. Анан анын баарын тактадык. Ушундай болду десек, дагы ошондой точно экен деп милициялар аркылуу Садиев алды маалыматты. И саат 2ден өткөндөн кийин түнү менен биздин аракетибиз министрге маалымат беришти. Министрге үйүнө чалдым. Ушундай болуптур. Не кылайын десем, эч нерсе кылбагын, эртең биз келебиз. Кутуевка Садиев маалымат берет. Ошентип эртеси кайтып барды учуп келет. Учуп келет дагы мен Бишкекке министрдин уруксаты менен ал Бишкекте менин ордума каласың, мындай маселеди чече турган болуп, биз ушул жерде калабыз деп алар калышты, биз учуп кеттик. Ошентип 21-нде мен кайтып Бишкекке учуп кеттим. Ошол бойдон биз Баткен тарапка барган эмесмин да. Анан Садиевди кийин ал дагы кыйла калып калды. Себеби дегенде Шамкеевди кийин ошондо кармап кетишти да. Мына ушудан башталган. Эми ошол учурда тополоң башталды. 24 августта министрди Акаевдин указы менен министр Субановду кызматтан алат. Бирок коргоо кеңешинин чечими менен болгон ал. Жок. Эми коопсуздук кеңешинин чечими. Коопсуздук кеңешинин чечими менен жана тапшырма болгон бизге. Жанакыларды алып чыгуу ал 11 августта болгон да, августта. Бирок 24 августта указ чыкты, министрди кызматтан алып, анын ордуна Топоевди кою боюнча. Анан ошону менен бирге жанакы куралдуу топту жок кылуу боюнча министрге тапшырбай, улуттук гвардиянын кол башчысы Абдыгул Чотбаевга тапшырды. Ага ийгеси чоң бийликти указ менен бердим. Эми ал окусаң чачың түк турат эми ушундай берсе, эгерде ал башкача болгондо президент өзүн төңкөрүп туруп отуруп алса болмок да, ошол учурдагы. Ошолдогу бийлик менен, укугу менен. Ошону беришти. Мына министрди алмаштырат, министрди коёт, бирок ого тапшырма бербей, улуттук гвардия берет. Бул жердеги офицерлердин эки мындай мекеменин карама-каршылыктары бар. Эми ушул жерден түшүндүрө кетиңиз, улуттук гвардия эмне ат кылат дагы, коргоо министрлиги. Улуттук гвардия ал учурда бир Акаевди коргоп жанакы церемонияларды аткарып жүргөн да, тосуп алып, тиги кылып, өзүнүн спецназы болгон, мына ошолор менен алек болгон да. Бирок алар эч качан да күжүр менен даярдыкты согушка каршы булар башка куралдуу топторго каршы күрөшкөн менен биздикиндей алардын тажрыйбасы эки башка программасы. Эми андан башка мына ушундай кырдаалда Оштун губернатору, мен фамилияларын айтпай эле, общий айтып атам да. Оштун губернатору эмне кылат? Ал болсо жанакы граждандыкты принцип менен чыгыра баштайт, команда берип чыгыргылагын деп. Чыгырып жанагы аскердик кампалардан куралды бердире баштайт. Мобилизация. Бере баштайт да. Ал жакта өзүнчө күпүлдөшкө, өзүнчө чоң, өзүнчө бийлик. Бул жерде эки баштуу бийлик, ушундай деми мындай. Башаламандык болгон экен да, аскердик тармагында. Единоначалие деген принцип өлгөн да. Мына ошонун негизинде ушуларды көрүп, анан кийин азыр кийинки ошо министрдин ордуна койгон Топоевдин деңгээлин анын алдында министр өзү мындай туура эмес иштеген үчүн кууп чыкканда, кийин кайтып жанагы коопсуздук кеңешине катчысы болуп калган. Эми ал өзүнчө сөз. Мына ушундайлы билген адам катары мен депутаттарга барып айтам келгенден кийин. Эркебаев депутаттарга жолугам, ал спикерлер да, анан бир топ депутаттарга жолугуп ушундай болуп атат, бул туура эмес кетип атат, мындай кылыш керек деп десем, алар баары туура түшүнүшөт да, караша дейт. Алар милдет ошондой да. Анан өкмөттүн жыйынына барып, өкмөттүн жыйынында мен кыска доклад менен чыгып сүйлөйм.
туура эместигин айтып, жолдорун кандай чечиш керек деп. Алар угушат, ушундай кылыш керек дейт, бирок кандай чечим эткенин мен билбесем, биз чыгып кеткенбизде, тем более орун басармын биринчи. Министр жаңадан келип калды менен. Анан ушунда кырдаалда карасак, кайтып эле башаламандык. Аяктан маалыматтын маселелерин алабыз да, алсак ар кимис өзүнчө ызычу, күрүгү дегендей, ошону карап туруп 2-сентябрда Акаевга анан рапорт жазам. Ушу кырдаал ушундай болуп атат. Эгерде ушу кырдаалды тез аранын ичинде оңдоо болсо, бүт кандай кемчиликтердин баарын жазгам рапортто. Анан ушундай кемчиликтер, бул мынаңыз туура эмес болуп калды, бул мындай деп туруп конкреттүү жазып, ошонун негизинде мына иштерди аткарбаса, бул кийин аягында көп мамлекеттин каражатын кетиргенге мүмкүнчүлүк түзүп берет. Эгерде ушу менин айткандарым аткарылбаса, анда мен ушу кызматта турганым мүмкүнчүлүк болбой калат деп туруп аягына жазып, аякта ага беришпейт деп билип туруп, өзүмүн бир жакшы таанышым аркылуу бердирем. Ал 4-августта бердирем. Экинчиде жазгам, бирок бердире албай жүрүп, 4-августта бердирем, ал кирип түз берген экен. Ошол жерде коопсуздук кеңештин катчысы менен жанында жана Жанузак мырзага экөөнү тааныштырыптыр да, министр экөөнү. Анан тааныштыргандан кийин ошо ойдон алып калат. А мен аларга жанакыны бергенден кийин өзүм мына Кой Ташта аскер бөлүгүнө барып, бир ротаны Илбирс деп атап, ошо тоодо күрөшө тургандай кылып ылайыкташканы даярлап, жана кийимдерин, эмелерин, түнкү жанагы биноклдерден бери түнкү көрө тургандардын бәрин бүт таап берип туруп, даярлап 13-сентябрда канттан ошолор менен кошулуп учуп аткан. И жанагы Чотбаев, ошо эң чоң башчы болуп, Чотбаев дагы ошондо эмнегедир тиякта болбой, ошо самолет менен отуруп калган да, мени менен кошулуп. Анан самолеттер мындай жылып баштагандан кийин команда келди, токтот деп, мага келди, летчик айтты, жолдош генерал сизди Акасауи чыгарып атты. Анан мен түштүм, келип министрге кирсем, министр анан ошо өзүнүн берген рапортуна ылайык жумуштан бошотулсун деп 11-inde чыгыккан, 13-inde беришет мага. 2 күн. Сиз ошондо мындай чыкканда 2 күн аракетиңиз бул эч кандай кызматта отурбай эле аракет кылып көргөн экен. Эми расмий түрдө биз ойлогон эмеспиз да. Ал убакта тияка жардам бериш керек дегенбиз да. Мына ошентип, мына 13-inde ошо мага берип атат, 11-inde чыккан указын, анага бир-эки сөз мындай экөөбүз бир окуйбуз илгеричи. Анын характерин билем, кыймыл аракетин, бардыгын үйрөшкөн эмебиз да. Анага да бир-эки сөз айтып туруп, рапорт алып чыгып кеттим. Мына ошентип 13-сентябрда, то есть мына 21-ден тартып, эми 13-inde өзүнүн ишин аракет менен биз аякта болгон эмеспиз. Бирок жанакы бүт өлүмдүн бардыгы кийин биз кеткенден кийин болду. Мындайча айтканда, Исмаил Исаков кызматтан кетип калган. Ооба. Мен кеткем, Субанов да калышты. Субановду дагы туура эмес алышты. Мен кайталап коюп, ошону да айткам, туура эмес алдыңар деп айтып чыккам да, бирок ал убакта эч кимге жаккан эмес. Операцияны ким жетектеген? Эми жок, жана указ менен жетектеген Чотбаевга берген. Кийин бүт Чотбаев, министр андан өйдө турат да, ал өзүнүн бүт солдаттары аныкы. Ал өзүнчө команда, ал өзүнчө эмени түзөт, жанагы операциянын пландарын түзөт, тиги өзүнчө түзөт, эми башаламан, ал жөнүндө айтпай эле болот. Кеп ошондой болуп атат да. Эми ошол нерсени мына Айбалаев агабыз мына ушунун деңгээлин көрдүк деп мени мындай жамандаганга карата жалганды айтыптыр да. Уят эле да мындайчы. Эми улгайган адам унчукпай эле билбегенден кийин жөнөтөрсө болмок. Бирок ошол учурда Айбалаев ким деген суроо турулат да. Ал болгону жанагы Кадамжайдагы Сурмяный комбинаттын директору болгон. Жана ошол окуя болуп калган. Ошол биз учурда. Анан кийин СМПнын депутаты болгон. Бирок ал только жыйынга келип гана катышып жүрчү да. Жыйынга гана, жыйын болгондо гана. Ата эми комбинат деген чоң да, жерде өзүнүн хозяйствосу бар, ошодо жүргөн. Ошондон биздин быкчыны бул билген дагы эмес. Кийин губернатор болгондо ошол документтер менен таанышыш мүмкүнбү? Азыр. Мен аны айтып келем. Муну ошентип, ошо билбеген нерсени бизге жабыштырып атат да. Эми качан губернатор болду? 13-октябрда Абсамат Масалиевич Арматалык агабыздын, Доспол Нурулунун жана бир топ депутаттардын сунушу менен Баткен ошондо кырдаал болуп атканда область болсун, ошо өзүнчө бир мындай күчтүү регион болуп, биз мындай жана экономикасы өнүксүн, башка тармактар өнүксүн деген ой менен алардын сунушу менен 13-октябрда область болгон.
ошо облус болгондо биринчи анын губернаторлугуна Нурулуу Досболду сунуш кылышкан. Сиз болуңуз деп. Дегенде Нурулуу Досбол мындай интеллигент адам катары рахмат, мен кесибиме ылайык, мен болбой эле коеюн, башканы койгуларын деп ал отказ берип коет. Отказ бергенден кийин ошо жана комбинаттын директору Айбалаевди губернатор кылып 13 октябрда губернатор кылып коет да. Мына 13 октябрдан тартып бүт өлүмдөр ошо губернатор болгондо жанакылардын биригип өздөрүнүн мойнунда болуп атпайбы? Эми ошону бизге мына деңгээлин көргөнбүз, ким экендигин ошону баарын алышы деп. Көрдүңбү? Мына ушинтип ушундай адамдар элдин башын бурдурган, мен просто мындай ойлоносун, ай атаң көрүү, пандачылык деген жөн эле болбойт, же болбосо документти карап албайсыңарбы деп мына ушундай айтып, мен жөнүндө жалганды элге жайганына албетте өзүнө авторитет алып келбейт. И уяттагы нерсе деп мен кайталап айтат элем да. Вот Баткен окуясынын жалпы мында бир сөз менен айтканда ушул. Эми биз Баткен окуясы тууралуу маалымат алдык. Ал жерде жанагы жогоруда айткандай Мамат Айбалаев аксакалыбыздын сизге карата берген түшүндүрмөсү болду. Мындайча айтканда баасына карата сиздин жоогуңуз болду да, мындайча айтканда окуя кандай өнүккөн, өлүмдөр качан катталып баштаган, Исмаил Исаков кайсыл малдан кайсыл малга чейин кызматта отурганды боюнча. Жок, бул жерде Эрмек, бул жерде эки нерсе өтө маанилүү да. Биринчи, мен ошондо жестко айткам, солдаттарды алып түшүш керек эмес деп. Эгерде ошондой сунушту аткарышканда бир өлүм болмок эмес. Анткени алар кайра баягы кеткен позициясынан бери чыкмак эмес. Жок, биз уже алып кетип атканбыз да, кичинекей эле аскер бөлүктөрү менен, кызычуусу жок. Мен баары суруп чыкмакмын. Себеп дегенде биз бүт жанакыларды ээлегенбиз, бийикти ээлегенбиз. Эми мындай өлүм болбосун деп, солдаттын өлүм болбосун деп, алар кандай болбосун мындай Афганистанда таксалган өтүшкөндөр да. Алар менен жөнөкөй күпүлдеп мындай көкүрөк ачып алып барган бул акмакчылык да, бул түшүнбөгөн адамдыкы. Ошолордукун билген адам катары, алардын тактикасын билген адам катары этияттык менен бир солдатты мындай жапа тарттырбай биз өз ыкма менен кетип атканбыз да. Мына ошону аткарганда, менин сунушумду аткарганда андай болбойт эле. Экинчи, Акаев расмий жазган рапорттакыны жок дегенде мени чакырып ушундай кылып жардам бериңиз, же болбосо ушуну мейли министрге ушундай айтыңыз деп дагы эме бергенде мүмкүн башкача нукка кетмек да. Мына сунуштарды албай биз кандай сунуш бердик? Согуш болбогонго сунуш бердик, тоткогонго бердик, Садиев экөөбүз тең. Ок атпай чечүүнү. Бизди угушпай койду да. Анан кийин биздин бул жерде күнөө деген жок да. Кайтып биз ушу сактап калайлык десек, мына азыр ушундай болуп атат. Азыр 39-протокол боюнча дагы ушу сактап калайын деген аракеттин бардыгы бүт ыштык мындай башкача кабыл алышпайбы? Бирок кийин аттанга дейбиз да. Мына ушул мисал болуш керек да бүгүнкү күнгө биздин жетекчилерге дагы.